Саламатсыңар балдар. Кезектеги география сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Силер мурунку сабакта түштүк батыш Тянь-Шань менен таанышкансыңар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы түштүк батыш Тянь-Шаньдын жаратылыш аймактары. Сабактын жүрүшүндө Баба-Шата кырка тоосу, Фергана өрөөнү, Фергана тоо тизмеги жана Сары Челек көлү менен таанышасыңар. Анда эмесе суроого көңүл бурабыз. Суроо, Унтама, Алаш тоо, Аңгырак тоо массивдеринен турган тоо эмне деп аталат? А. Фергана, Б. Атойнок, В. Каадуу, Г. Баба-Шата. Кана балдар, Унтама, Алаш тоо, Аңгырак тоо массивдеринен турган тоо эмне деп аталат деп ойлойсуңар кана балдар? Ойлонуп көрүп, суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Унтама, Алаш тоо, Аңгырак тоо массивинен турган тоо бул Баба-Шата кырка тоосу болуп эсептелет экен. Демек, Баба-Шата кырка тоосу Фергана тоо тизмегинин түндүк батыш бөлүгү Унтама, Алаш тоо, Аңгырак тоо массивдеринен турат. Батышынан Нарын дарыясы, чыгышынан Кара Үңкүр суусунун алабы, түштүгүнөн Фергана өрөөнү менен чектешкен тоо бул Баба-Шата кырка тоосу. Баба-Шата кырка тоосунун орточо бийиктиги 3480 метр, эң бийик жери Баба-Шата чокусу. Анын бийиктиги 4427 метр, деңиз деңгээлинен жогору турат. Тоонун узундугу 70 километрге чейин жетип, туурасы 25 километрди түзөт. Түндүк чыгышы түштүк батышынан бийигирээк, Зоокалуу, чокулуу, мөңгүлүү аймак. Түштүк батыш жагы түндүгүнөн айырмаланып, жапызыраак келет. Каптал беттери аскалуу жана шагыл таштуу, урандылуу келет. Бул жерде жайпак жерлери дагы бар. Баба-Шата кырка тоосу палеозойдун сланец жана акиташ тектеринен түзүлгөн. Климаты кышы узак, суук жана жайы салкын келип, ландшафттары бийиктик алкактуулук боюнча өзгөрүлөт. Өрөөндөрүндө жапайы дарактар, жаңгак токою, жыш жана малга жайлуу аймак болуп эсептелет. Эмесе суроого көңүл бурабыз балдар. Курама, Чаткал, Фергана тоолору менен чектешкен өрөөн кайсы? А. Беш арал, Б. Кара Кулжа, В. Кара Үңкүр, Г. Фергана. Кана балдар, Курама, Чаткал, Фергана тоолору менен чектешкен өрөөн кайсы деп ойлойсуңар? А. Беш арал, Б. Кара Кулжа, В. Кара Үңкүр, Г. Фергана. Кана балдар, суроого туура жооп бергенге аракет кылалы. Курама, Чаткал, Фергана тоолору менен чектешкен өрөөн бул Фергана өрөөнү болуп эсептелет. Фергана өрөөнү кургак субтропикке кирген аймак. Орто Азиядагы калкы өтө жыш отурукташкан аймак деп айтсак дагы болот. Фергана өрөөнү түндүк Фергана жана түштүк Ферганага бөлүнөт. Түндүк Фергана Сумсар суусу менен Кара дарыянын аралыгындагы ичке тилкени ээлеп жатат. Климаты ысык. Түштүк Фергана Бели сынык кырка тоосу, Баткен тоолору, Катыраң тоо, Кара Чатыр кырка тоолору жана Ош тоосунун түндүк беттери, Туркестан жана Алай кырка тоолорунун этеги боюнча кеткен түздүктөр менен жапыз адырларда жайгашкан. Фергана өрөөнү негизинен дыйканчылыкта кеңири пайдаланган аймак катары эсептелет. Фергана өрөөнү менен таанышып алалы. Фергана өрөөнү Фергана ойдуңу Орто Азиядагы тоо аралык ойдуң. Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан мамлекеттеринин ортосунда 3 бурчтук формасында.
түштүгүнөн Алай, Түркстан, түндүк батышынан Курама, Чаткал, түштүк чыгышынан Фергана тоо тизмеги менен чектешет. Фергана провинциясы Кыргызстандын аймагынын физика-географиялык ири бөлүнүшү. Орто Азиянын чөлдүү түздүктөрүнүн түштүк зонасында жатып, табиятынын жалпы мүнөзү боюнча кургак субтропикке кирет. Республиканын Фергана өндүрү бөлүгүнүн эң жапыс жери 400-дөн 1100 метр бийиктикке чейин жетет. Туурасы 10-15 километр болгон ичке тилкеде жайгашкан. Рельефи боюнча суу шленди жана антропогендин аягында пайда болгон пролювий, делювий катмарларынан жана азыркы кезде чөкмөтектерден турган күдүрлүү жантайыңкы, айрым жери тегиз тоо этегиндеги түздүк. Бийигирээк бөлүктөрүндө ал неогендин аягында жана антропогенде пайда болгон лёстон, чанда таш, кесек-тектерден турган адырларга өтөт. Климаты Иран менен жер ортолук деңизден келүүчү тропик аба массаларынын таасиринде болгон эң жылуу алкакка кирет. Айыл чарбасында кеңири пайдаланылат. Фергана өрөөнү Орто Азиядагы эңди өрөөн. Бул өрөөндүн түндүк чыгыштагы тарабы Кыргызстандын аймагында. Бул аймак жергебиздеги эң калк жыш отурукташкан жана дыйканчылыктуу аймак болуп эсептелет. Эмесе сабагыбызды андан ары улантабыз, кийинки суроого көңүл буралы. Суроо: Тянь-Шань тоо системасындагы ири кырка тоо кайсы? А. Чаткал, Б. Фергана, В. Пискем, Г. Өзгөн. Канабалдар, Тянь-Шань тоо системасындагы ири кырка тоо кайсы деп ойлойсуңар? А. Чаткал, Б. Фергана, В. Пискем, Г. Өзгөн. Канабалдар ойлонуп көрүп, суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Тянь-Шань тоо системасындагы ири кырка тоо бул Фергана кырка тоосу. Фергана тоо тизмеги Тянь-Шаньдагы ири кырка тоо. Фергана тоо тизмеги деп аталышынын дагы себеби бар. Анткени ал бир нече тоо тизмектеринен турат. Жана башка тоолордон айырмаланып, түндүк батыштан түштүк чыгышты көздөй созулуп жаткан бул Фергана тоо тизмеги. Фергана тоо тизмеги Кең кол, Тогуз булак, Чаар таш, Өзгөн, Качура, Кулун, Кара кыр, Бабаш ата, Каадуу, Серүүн дөбө, Кутурган, Доңуз дөбө жана Чоң боор тоо тизмектеринен турат. Мына ушуга байланыштуу Фергана тоо тизмеги деп аталган. Же болбосо Фергана тоо кыркасы бир нечелеген тоолордон турат экен. Эмесе Фергана тоо тизмеги менен дагы таанышып көрөлү. Фергана тоо тизмеги Тянь-Шань тоо системасындагы ири кырка тоо. Ички Тянь-Шаньды Фергана өрөөнүнөн бөлүп турат. Тянь-Шань тоолорунун негизги багытынан кыйгач түштүк чыгыштан түндүк батышты карай созулат. Түштүк чыгышындагы сөөк ашуусу 4024 метр. Торгарт жана Алай куу кырка тоолорунан түштүк батыштагы төмөнкү нарын капчыгайы Атойнук кырка тоосунан бөлүп турат. Узундугу 206 километр, туурасы 62 километр. Басымдуу бийиктиктери 3500-4000 метр. Эң бийик жери Тар суусунун алабындагы 3 Сейит массивинде 4818 метр. 3 Сейит массивинен түндүк батышты карай басаңдап, Когарттын алабында өтө жапыздай. Андан ары кайрадан бийиктеп, Бабаш ата массивинде 4427 метрге жетет. Түштүк батыш капталы жазы жана терең капчыгайлар менен тилмеленген. Терек, Кулун, Кара кулжа, жазы, Көгарт, Кара үңкүр, Майлысай жана башка. Алардын суу бөлгүчтөрү Сөөк, Өзгөн, Серүүн дөбө, Сууган таш,
бабаш ата тоолору. Алар акырындап эңкейип адырларга өтөт. Түндүк чыгыш капталдары кыска. Арпа, алабуга, тогузторо өрөөндөрүнө карай тик түшөт. Четки түндүк батыш бөлүгү бабаш ата, чаак тоодон башка кең кол, исфан жайлоо, такталык, кочкор дөбө тоолордун ажырайт. Фергана тоо тизмеги жалпы структурасы жактан талас Фергана тектоникалык жаракасы боюнча көтөрүлгөн эң зор бир жактуу горс антиклиналь. Фергана тоо тизмеги Фергана өрөөнүн чыгышынан каптап, батыштан келген аба массаларын тосуп, бул аймакта өзүнчө бир өзгөчө жаратылыштык аймактарды пайда кылгандыгын өзүңөр билесиңер. Эмесе суроого көңүл буралы балдар. Кожо ата суусунун алабындагы көл кайсы? А. Кара Токо, Б. Кыла көл, В. Кулун, Г. Сары Челек. Кана балдар, Кожо ата суусунун алабындагы көл кайсы деп ойлойсуңар? А. Кара Токо, Б. Кыла көл, В. Кулун, Г. Сары Челек көлү. Кана балдар, Кожо ата суусунун алабындагы көлдү аныктап көрөлү. Кожо ата суусунун алабындагы көл бул Сары Челек көлү. Сары Челек көлү Кожо ата суусунун боюнда Чаткал кырка тоосунун Ат Ойнок кырка тоосунун алабында жайгашкан эң кооз көл бул Сары Челек көлү. Сары Челек көлү суусунун үстүңкү бетинин түбүнө карай минералдык туздары көбүрөөк. 1 литр сууда 200 миллиграммдан 500 миллиграммга чейин минералдар бар. Сууда карбонат катиону, сульфат аниону, жез, магний катиондору бар. Тереңдиктен кийин күкүрттүү суутектин сасык жыты байкалып турат. Сары Челек көлү менен таанышып көрөлү. Сары Челек көлү Тоскоол ата Чаткал кырка тоосунун Ат Ойнок кырка тоосуна такалган жерде. Кожо ата суусунун алабында жайгашкан көл. Деңиз деңгээлинен 1873 метр бийиктикте. Узундугу 7,5 километр. Орто жазылыгы 650 метр. Эң жасы жери 2280 метрге чейин жетип, кууш жери 300 метр. Аянты 4,92 километр квадрат. Орточо тереңдиги 98 метр, эң терең жери 234 метрге чейин жетет. Тереңдиги боюнча Кыргызстанда экинчи орунда, Ысык көлдөн кийин турат. Жээги көбүнчө тик, жардуу, булуң буйткалуу. Суунун тунуктугу 16 метр. Сары Челек көлү жер титирегенде эбегейсиз зор көчкү өрөөндүн таманы бөгөп калышынан пайда болгон. Ошондуктан көлдүн формасы тоо өрөөнүнүн формасын кайталап, узатасынан жатат. Көлгө Сары Челек суусу куюп, андан Тоскоол суусу агып чыгат. Көл түбүндөгү тектоникалык жаракалардан булактар чыгат. Эң жогорку деңгээли майдын аягында, эң төмөнкүсү декабрда байкалат. Экөөнүн айырмасы 40-30 сантиметрден ашпайт. 1 литр суудагы минералдардын калдыктарынын орточо өлчөмү 280 миллиграмм. Көлдү курчаган тоолор негизинен палеозойдун, акиташ, сланец жана башка чөкмөтектеринен турат. Тоо капталдарында карагай арча, жаңгак, көк карагай өсөт. Бийик бөлүгү шалба, нивалдык алкактар ээлейт. Көлдө бакма балыктар, андатыр кое берилген, келгин куштар көп. Сары Челек көлүнүн айланасындагы жердин кооздугун, табигый шартынын ар түрдүүлүгүн, байлыгын, дүйнөнүн башка жеринде болбогон өсүмдүктөрдүн, айбанаттардын, алардын чарбалык жана илимий жактан баалуулугун эске алып, бул аймактын табиятын сактоо максатында Сары Челек биосфералык коргоо уюшулган. Сары Челек көлү Кыргызстандагы эле кооз көл катары эсептелбестен, Сары Челек дүйнө жүзүндөгү
эң кооз көлдөрдүн катарына кирет. Бул аймак өзүнчө бөгөлмө көл болгондугуна карабастан жээктери бүт токойлор менен курчалып, өзүнчө жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсү менен башка аймактардан өзүнчө айырмаланып турат. Сары Челек көлүнүн айланасында жердин кооздугун, табигый шарттарын, ар түрдүүлүгүн жана байлыгын, дүйнөнүн башка жеринде болбогон өсүмдүктөрүн, айбанаттарын жана алардын чарбалык жана илимий жактан баалуулугун эске алуу менен бул аймактын табиятын ары сактоо максатында 1959 жылы Сары Челек биосфералык коругу уюштурулган. Сары Челекте туризм жакшы өнүккөн аймак деп айтсак болот. Демек, Сары Челек көлү бул дүйнөлүк кооз аймактардын катарына киргизилген. Сары Челек биосфералык коругу ушул Сары Челек көлүнүн негизинде уюшулган. Азыр анда биз Беш арал коругу менен таанышып алалы. Араларын суулар бөлгөн 5 аралчадан тургандыктан Беш арал деп аталып калган. Дарыя сууларын жараткан тоолуу өлкө, ал Батыш Тянь-Шандын толтосунда Өзбекстан менен чектешкен жеринде жайгашып, Чаткал суусу Чаткал жана Пискем тоо кыркаларын аралап агып чыгат. Бул жерде 1979 жылы Кыргызстандагы ири коруктардын бири Беш арал коругу ачылган. Мына, коруктун ачылышына себепкер жандык ушул. Атактуу Мензбера сууру. Батыш Тянь-Шандан башка аймакта мындай жаныбар кездешпейт. Корукка алынганга чейин бул жаныбар жоголуу коркунучунда турган. Азыр ал үчүн ошондой эле бийик тоону мекендеген Илбирске, тоо эчкилерине аюу, улар, таз жору жана башка сейрек кездешкен өсүмдүктөрдүн кайра жаңырып калыбына келүүсүнө мезгил жетти. Көптөгөн жан жаныбарларга тоолуу, жапайы булуң ээн эркин жашай турган жай. Бул жерде 1,5 миң өсүмдүктүн түрлөрү, жүздөгөн жаныбарлардын, жүздөгөн канаттуу куштардын, бир нече миңдеген курт кумурскалардын түрлөрү бар. Алар өздөрүн качан адамдары таап изилдээрин күтүп жаткандай. Коруктун флора жана фаунасынын изилдөө иштери эми башталды. Анын тарыхы да жаңыдан жаралууда. Анткени 2000 жылдан баштап Борбордук Азия мамлекеттери менен чектеш глобалдык экологиялык фондунун долбоору кайра жаралууга мүмкүндүк ачты. Бүгүнкү сабактан биз Түштүк Батыш Тянь-Шандын Бабаш Ата кырка тоосу, Фергана өрөөнү жана Фергана тоо тизмеги, Сары Челек көлү менен таанышып алдык. Бул аймак жергебиздин түштүк батыш жагында жаткандыгына байланыштуу жана Фергана өрөөнү, Фергана кырка тоолору бул аймактын жалпы жаратылышынын негизги өзгөчөлүктөрүнө шарт түзгөндүгүн көрдүк балдар. Бул аймак жергебиздин башка аймактарынан өздөрүнүн жаратылыштык өзгөчөлүктөрү менен айырмаланып турат. Биз кийинки сабакта Памир Алай жаратылыш физика географиялык аймагы менен таанышабыз. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.